Мына акыркы убакытта баягы улутубуздун саламаттыгы кескин десек деле болот го, эми абдан эле начарлап кетти да. Себеби көптөгөн оорулардын түрү жашарып кетти. Мурун баягы 50дөн 60тан өткөндөгү оорут деген оорулар азыр баягы 20-30 жаштагы балдар эле ооруп атат. Ушу урологиялык багытталган. Ушу кайсы түрү сиздерге көбүрөөк кайрылып атат ушу урология багыты боюнча? Урология багыты боюнча баягы экологиянын начарлап кеткенине байланыштуу, урология багыты боюнча репродуктивный функциясы начарлап, баягы көбүнчө таш ооруларынан менен көп кайрылышат. Простатит оорулары менен илгери мисалы үчүн простатит оорулары 40, 50, 60га жакындаганда аденома оорулары башталып аткан болсо, простаталар менен кээде 20га чыккан балдар келип калат. 25ге үйлөнө элек балдар 25-30тагылар уже ооруп калган учурлар болот да. Застойный простатиттер же болбосо ошо инфекцияларга байланыштуу, жаштар инфекцияларга көп кабылышып, миграцияга тияк бияка барып, башка шаарларга барып иштеп келгенде контроль жок, жыныстык катнашта болуп калган балдар болуп калат. Ошолор көп ошо уретрит, простатит, ошол эркектик жыныстык оорулар менен ооруп туруп, алар простата бездерине, репродуктивный ошо функцияларына таасир бере турган органдарына, жумурткалардын иштештерине начарлап келишет. Жыныстык катнашта начарлап кеткендер болот жаш эле убакытта. Балалуу болбой, бесплодие менен келгендер, бала тукумсуздук менен келгендер көп болуп атышат. 4 жыл, 5 жыл жашашып, балалуу болбой аткандар. Себеби алар кичинекейинен жакшы дарыланбай калган балдар болуп калат, кыздар болуп калат. Же болбосо паротит, бруцеллез, свинка деген оорулар бар. Ошолор менен ооруп, убагында лечение кылынбай калган, инфекционный оорулар менен ооруп, убагында дарыланбай калган жаштар келип калышат көбүнчө. Ошо тукумсуздук боюнча дагы көп кайрылышат. Бүйрөк оорулары боюнча. Тукумсуздукту айтып калдыңыз. Ошо тукумсуздук боюнча көп кайрылышат деп атпайсызбы? Ооба. Ошону сиздер кандай ыкмалар менен дарылайсыздар? Тукумсуздук болгондо эми экөөнү тең чогуу текшеребиз. Экөөнү тең чогуу текшерип. Жубайларды. Мисалы үчүн келинчегинин инфантильный, детская матка, инфантильность деп жыныстык органдарынын размерлери, же болбосо гормоналдык түзүлүштөрү, гормондорду продуцировать этип чыгарыштары начар болуп калган учурлары болот. Эркектердин болсо ошо уругунун начар активности низкий болгондор болот. Ошолордун уруктарын текшертебиз лабораторияларга жөнөтүп. Уруктарын текшерип, ошолордун аспермия болуп, олигоспермия, спермаларын азайып, активности азайып кеткен учурлар болот. Ошондо экөөнү тең текшерип, аларды биопсияга жөнөткөн учурларыбыз болуп калат. Кийин балалуу болгонго мүмкүнчүлүгү барбы, жокпу, аны атайы дарылай турган жерлер бар. Операция кылып, лабораторный исследование кылышат. Ошол жерлерге жөнөтүп, же болбосо аялдардын маточный трубаларынын проходимосттери кандайдыр бир сезгенүүлөрдөн кийин өтпөй калган учурлары болот. Эхогистеросальпингография деп коет. Аны биз жасабасак да башка ошол багытта жакшы иштеген клиникалар бар. Ошолорго жөнөтүп, ошолордон алабыз тукумсуздук боюнча. Алар төрөй алат же төрөй албайт, балалуу боло алат же боло албайт деген немелерди беришет. Сиз баягы акыркы убакта ошо тукумсуздук деген маселеси ушу улуттун саламаттыгына кооптондо турган маселе да. Ооба. Анан эми сизде бир статистика барбы ушу? Жыл сайын өсүп атабы же сизге кайрылгандардын саны көппү? Ушу канчалык деңгээлде кооптуу болуп атат ушу тукумсуздук маселеси? Ушу аялдар тараптан деле, эркектер тараптан деле алсак. Бул статистика боюнча аялдар тараптан 60-65%ке чейин аялдар тараптан болот көбүнчөчү. Себеби сезгенүү, анан баягы айткан патологияларга байланыштуу. Анан эркектер илгери
аялдардан эле көрүп, көбүнчө эле аялдан деп жүргөнбүз да. Кетирип ийген учурлар болгон. Кетирип ийген кайра аял алат, өздөрүн текшеришпейт. Өздөрү эркектерден болсо бир 40%ке чейин эркектерден ке байланыштуу болуп калган учурлар да болот да. Ушундай статистика боюнча 65 аялдар, бир 40% эркектерден болот көбүнчө. Ушул жылдан жылга көбөйүп атат. Жылдан жылга көбөйгөн учурлар болот. Бирок баягы кичинекей убакыттан азыр эми педиатрия жакшы иштей башташты. Кичинекей убакыттан баягы жаш балдардын крипторхизм, жумурткалары ордуна түшпөй, ошолордун өсүүсү начарлап калганда азыр кичинекей убакыттан жакшы лечение кылынып атат азыр. Репродуктивдүү функцияга карап, алдын алыпчы. Ошон үчүн эми өтө көбөйүп атат дегенде да болбойт. Статистика боюнча мурдагыдай эле турат өзү. Анан чоңоюп неме болуп калганда бесплодие болгон учурлар баягынча мен айткан процентте болуп атат. 40-60%ке чейин ошо бесплодный болуп калган учурлар болот. Ушул тукумсуздукту мындай 100%га мындай дарыласа болобу ушун? Эми тукумсуздукту 100%га дарыласа болот деген неме болбойт, себеби кээде врожденный болуп калат, гипогонадизм же болбосо инфантильность, детский матка деп атпайбызбы, аларды уже чоңойтууга мүмкүнчүлүк болбой калган учурлар болот. Эгер баягында проходимость маточный трубалары неме болуп, тигиндей мындай болуп калса, анда бизде инсеминация менен же болбосо экстракорпоральное оплодотворение деп коет. Бизде Кыргызстандын өзүндө деле ошондой немелер көп, эко жасалган. Ошолорго жөнөтөбүз. Алматага барып келип атышат. Биздин Россияда жакшы Москвага барып эко жасатып келип атышат. Биздин өзүбүздүн Кыргызстанда деле жакшы боло баштады. Бир топ эко точкалар бар, экстракорпоральное оплодотворение. Бул эко дегени сен баягы искусственный да, жасалма да, мындайча айткандачы. Бул искусственный дегенде, жасалма дегенде болбойт. Аялдын яйцеклеткасын алып, эркектин уругун алып, только аны пробиркада бири-бирине кошуп, анан кийин ошону маткага отургузат. Естественный эле окшош болот. Бул эми врачтын кийлигишүүсү, бирок 100% табигый жол эмес. Табигый жол эмес, конечно. Бирок именно ошол атасынын, апасынын генин алып жүрөт. Себеби только убактылуу оплодотворение ошо пробиркада жүргүзүлүп, жатынга отургузулат. Атасынын уругу алынат, апасынын яйцеклеткасы алынат. Бул эми келечектеги медицина, экстракорпоральное оплодотворение көп үй бүлөлөр баласыз болуп калгандан көрө ошол жолго да барышка туура келет. Ошо экого муктаж болуп аткан жубайлар көппү? Экого муктаж болуп аткан жубайлар көп. Жылдан жылга көбөйүп атат. Алардыкы жылдан жылга көбөйүп атат. Бизде Кыргызстанда 3,5 миңге чейин, долларга чейин жетип атат. Башка акысы. Алматаларда 5 миң долларга чейин экен. Россияда андан да жогорурак. Бирок ошол анысына карабай бала үчүн экөө тең иштеп таап, бир эмес 2-3 балалуу болгондор болуп атат. Ушулга мындай кепилдик канчалык бере аласыздар ушу экогочу? Эми баары эле 100% ушу кайрылгандын баары эле 100% тилек максат, көздөгөн максат орундалат деп айтканга болобу? Жок. Мындай ийгиликсиз болгон учурлар көп эле болуп калган учурлар болот да. Ийгиликсиз ошол отургузулгандан кийин ошончо акча кетет, бирок ал акчаны кайрып алыш кыйын болот кээде. Ошол баланы отургузуп бизге УЗИге келет, жүрөктөрүн согуп атканын көрүп, тигинтип бир определенный убакытка барганда түшүп калган учурлар болот. Анда уже баягы отургузуп бергендер кепилдик бере албайт, кайра акчасын кайрып бербейт экен да. Мен алардан сурадым, бирок алар жеңилдик кылат экен. Экинчи жолкусунда азыраак акча алып, кайра дагы отургузуп бергенге аракет кылып, алар дагы ошолорго келишим түзүшөт экен да. Анан ушул эко жолу менен төрөлгөн балдар менен ушул табигый жолдо төрөлгөн балдардын канчалык айырмасы бар?
акыл эсинен болобу же башка жагынан болобу, жалпылап алганда бир айырма болобу же кадимкидей эле кандай болот? ооба. Эми ошо чоңоюп, ошондой боюнча чоңоюп калган балдарды да көрүп атабыз да, азыраак айырма болот экен, конечно, болот. Естественный баягы жол менен болгонго жетпейт. Баягы алардын характерлеринен, алардын акыл эсинен азыраак болот. Пробиркада өскөн Плюскабы, минуска кетеби? минуска кетет, конечно, минуска кетет. Бир жолу плюска кетип, мундиркин болуп, андай мындай болуп кетет деген кыйын. Естественный болгонго жетеби? Минус жагыраагына кетет, конечно. Анан ушул диний жактан алганда сиз кызыгып көрдүңүзбү? Эми ушул дин каршы эмеспи ислам? Эми биз баягы ислам динин туткан элбиз. Анан баары баягы Кудайдан болуш керек деген түшүнүк менен катуу жашайбыз. Анан ушундай нерселерге көп эле каршы болот да. Анан сизге кандай ушул жагынан айрылгандай болдубу? Ал жагынан алар каршы боло бергенде, каршы боло бергенде да болбойт. Алар да бул жерде түшүнүш керек да. Кудай берет, баары Кудайдан болот. Бирок эми Кудай деген өзү менен өзү аракет кыла турган учурлар да болот кээде. Кудайда эле матчтын турбалары жабык болсо, өзү төрөй албай турган болсо, көзгө көрүнүп турат да, төрөй албайт. Аны эко жолуна менен төрөтүп койсок, бактылуу кылабыз. Анан ошол бойдон эле баласыз өтүп кеткенден көрө эми башка баланы багып алса деле болот. Башка бирөөнүн баласын тууган бала эмес, төрөгөн бала, баккан бала деп коюшат го. Ошентсе дагы ата эне өзүнүн канынан жаралса экен, өзүм төрөп алсам экен, өзүбүздүн кандан болсо экен деген ниеттер болот да жаштардын. Дин демек каршы эмес. Дин эми алар деле бир жолу, аларда деле, алар диндин адамдары деле түшүнүктүү адамдар да. Диндеги адамдар деле азыркы цивилизованный адамдар. Мына азыр баардыгыбызга телевизордон мындай бол, тигиндей бол деп ошо диндин адамдары туура жолду көрсөтүп отурушпайбы? Алардын баардыгы каршы боло бергенде болбойт. Биз деле аларга түшүндүрүп, силер каршы болгондо болбойт, аксакалдар. Ушундай кылышыбыз керек десе, алар деле макул болот. Алар каршы эмес алар. Мен лично каршымын дегенде эме диндин кишилерин көрө элекмин. Алар деле түшүнөт. Ушундай кылыш керек. Эко, инсеминация, башка жолдор менен медицинанын өнүгүп өсүп келаткан тармактарын эмне үчүн алардын айтканы боюнча токтотуп коюшубуз керек. Аларга түшүндүрүп, ушундай кылышыбыз керек. Каршы болсоңор, каршы болуп тургула, каршы болгонуңарга карабай биз ушундай кылабыз деген учурлар да болот. Бирок сүйлөшүү, компромисске келип неме кылышыбыз керек да. Талашып тартыша бергенде иш оңуна чечилбейт эч качан. Түшүнүктүү. Анан ушу тукумдук боюнча сүйлөшүп калбадык. Ушуну баягы кичине аягына чыгарганга аракет кылалы. Анан эми сиздин байкашыңызда жылдан жылга ушул балалуу болгондор көппү жубайларда? Себеби баягы илгери Союз кезде 10-15тен төрөгөн энелерибиз көп болгондо, 20га чейин. Акыркы убакта 2ден 3төн экономикага, башкага, ден соолукка шылтап атпайбы? Сиздин байкаңызда кандай болуп атат ушул? Ал жагынан, конечно, мурдагыдай 15-16-ны төрөбөй атышат. Эми максимум 5-6, 5ке барып токтотуп коюшат. Кээде мен айтып калам, эми 1-де 2-ни төрөп баатыр эне болбойсуңбу десек, жок, баягы экономикага карап багыш керек, өстүрүш керек, буларга тарбия бериш керек. Бир жагы алардыкы да туура. Анын санына эмес, сапатына да караш керек болуп калат балдардынчы. Аны 15-16-ны төрөп, аларга жакшы окута албай, же аларды келечекке даярдай албай, ошондой сапатсыз балдардан көрө сапаттуу балдар болгону жакшы да деп ойлойм мен. Ошо 5-6-ны деле төрөсө, ошого жетип, ошолорду жакшы окутуп, жакшы келечекке койсо, ошол ата-энелердин эң жакшы милдеттерди аткарганы болуп эсептелет да. Бул экономикалык эмес, мындай ден соолук маселеси да тоскоол болгон жагдай көп да. Өзүнүн ден соолугуна да караш керек да. 15-16-ны төрөй бергенде эненин ден соолугу, балдардын да ден соолугу начарлай баштайт. Анан бир оорулар бар.
кеч төрөгөндө хромосомный заболеваниялар көбөйө баштайт. Кийин оорулуу балдар, баягындай оорулууларды баккан жерлердеги балдар көбөйүп кетет. Булардын баардыгын неме кыла бергенибизде биз контрольный төрөтүп неме кыла бергенде биз кээде бала ичинен оорулуу болуп калган биз аппарат менен көрөбүз. 10 неделядан 14 неделяга чейин, 20 неделяга чейин ошол учурда аларды биз боюнан алыш керек деген да маселелерди коебуз. Себеби кийин оорулуу бала төрөлүп калат. Хромосомный заболеваниялар менен Дауна, Патау, Эдвардс өзүнүн ушундай патологиялар бар. Алар кийин ата-энесине дагы, айлана тегерекке дагы только неме болуп калат. Зыян болуп калат. Зыян болуп калат да.